Кандай техника жөнүндө сөз болуп атат? Жанагы электен өткөрүү жана чыгарып салуу үчүн гусеница алуу жана дөңгөлөктүү чассиси бар атайын техника. Ошондой машиналар бар экен. Мен оюмча көлдөгү жанагы ошол пляждарды тазалай турган техниканын баары Турцияга кетип калган. Ушу баягыда эмеден бир блогерди көрүп аттым. Мындай таң атпай саат бир 4-төрдө го дейм. Пляжда жатат, анан кыргыздын үндөрү угулуп атат, анан кийин бир эки жигит бар экен, экөөтүн көлдүк экен. Ошо килейген бир эмен жыгачты сүйрөп алышыптыр. Анан пляжда тазалап баратат да. Ама интервью алып атат, эмне десеңер ушу көлдөн келдик, эс алып атабыз депчи. Анан пляждын жарымысы бизден деп коет да, эмеси иштеп аткандардын. Администратор деле, официант деле бизден деп атат да. Анан аны ошол ручной эле сүйрөйт экен, эч кандай техника барбайт экен да, негизи. Ошол үчүн мен оюмча, могу авторлорго кайрылат элем да. Негизи могу техника дегендерчи лишний болуш керек да. Негизги нерсе бул тазаланыш керек да. А бирок кандай менен тазалайт, техника менен тазалайбы, кол менен тазалайт, бул экинчи вопрос. Үчүнчү, ошол пансионаттар деп атпайбызбы, жеке менчик пансионаттаргачы. Анда ошол илгери мыйзамдарда бар эле, азыр кийин алып койгон экен. Мурда, допустим, мындай болчу, Бишкекте шаарда, допустим, кафеге жазып койчубуз да. Кафенин бер жак бети, жолдун кафе жагы, анан аркы бетиндеги мусор жатса да штраф салынчу депчи. Ошол жанындагы прилегающий территорияны анан жолдун аркы бетинде тазалачы да. Анда ошондой жазышыбыз керек да. Эмне үчүн дегенде пансионаттар биз башка бирөөнүн мусорун тазалабайбыз деп чыгат да булар. Анан чынында эле бир мыйзам менен биз аны жаптырбай ачып койдук, башкалар да келип эс алсын депчи. Эми болсо ошентип коюп, экинчи кол менен штраф салган жатабыз. Ушуну менин оюмча мындай бир жакшылап бир эметишибиз керек да, или кайра беришибиз керек. Пансионаттарга ошо жерди арендага. Жана алып койгон 100 метр да, парка пляжная. 100 метр бул охранный зона, туурабы? Парка пляжныйдын ээси мамлекет, туурабы? Мамлекет. Ошону айтып атпайм, мен ошо мамлекет менен токтом бар. Айыл өкмөттөр алгыла. Өзүңөрдүкүн деген, Акбөкөн Дүкөнович. Мен азыр сизге жумушта болсо, мен Ысык-Көл областынын Кызыл китебин көргөзөм по районунда. Азыр мен аз балдарга айттым. Бүт баарынын жазылган жеке менчик кай жерде, муниципалитет кай жерде. 100 метрди айтып атам. Парка пляж. Ошону. Мамлекеттики. Мамлекеттик. Эми ошону айыл өкмөткө берилсин деген барбы? Бар. Токтомдукка президент бар да. Кызыл китептери бар. Бар. Парка пляжныйда. Азыр көргөзөм мен сизге. Азыр көргөзөм. Азыр жумушта болсо азыр көргөзөм. Жок, ошондо суу азайган сайын жанагы калып калган жерлер кандай болот? Азайып атат да суу. Автоматтык түрдө мамлекетке кирет. Улам жылдырып кете берет, Эми Кудай сактасын, жылып кетти. Жок, эми 100 метрибиз сиз баягы өзүңүз айттыңыз, 5 метрге жылып кетти дедиңиз. Демек, Кызыл китебиз 5 метрге жылып кетти да, туурабы? Жыла берет акырында. Толдубу? Анда артта кайра жылат. Мен ошону айтып атам да. Кызыл китептеги жанагы сызык 100 метр деген бияка жыла берет экен да жыл сайын. Анан Венера Калбековна, жанагы техникага кандай дейсиз? Техника эмес, мындай деле тазаласа болот да элдер. Акбөкен Дүкөнович, болот сөз түрдө. Кол менен деле тазаласа болот. Эми тазалаш керек да. Себеби деген бул техниканы эмне үчүн айтып атабыз? Себеби деген канча жылдан бери ошо пляж менен биздин канча элдер келип эс алып кетип атышпайбы? Ошондуктан жанагы түйүндөгү жана мусорлордун баарын тазаланып кетсе деп ойда. Эми ошо жанагы көлдүн жээги толугу менен тазаланып, коопсуздук жагында биз карашыбыз керек да, биосфералык коопсуздук жагында. Эми Венера Калбековна, мына бул объездной менен көлгө ортасы да. Ошол жерде Ысык Ата районуна караштуу да. Анан жолдун жээги тиги Минтранс биздики дей берет да. Ошол жерге бирөө павильон салам десе да уруксат бербейт. Бирок мусору жолдогу мусор деле айыл өкмөттүкү да. Байкуштар ошол жерден ошо мишок менен эле суббота сайын ошол жерде мусорду жыйнап жүрүшөт да. Эң чоң проблема бул ошол мусорга эч ким айлык төлөбөйт, анда штат жок. Жолдун боюнда, же болбосо көлдүн жээгине барып, сен дворник болуп иштейсиң депчи.
Шаардагы Бишкектеги мына ар бир коrodо дворниктер бар. Көчөлөрдү шыпырат. Бирок кызык болуп атпайбы? Көлдүн тегерегинде анда штат жок да. Штат жок, айыл өкмөттөрдүн штаттары жок, акимдердин штаттары жок. То есть муну только субботник кылып элди чыгарабы кантет вот айыл өкмөттөргө бир мүмкүнчүлүк беришибиз керек да. Силерге мына штат ачып берилди. Көлдүн тегерегин жыйнап турганга мына момча 1 километрге 10 киши деп бирдеме кылышыбыз керек да. То биз жөн эле штат бербесек, алардын жыйнай турган кишилери жок болсо, айлык төлөнбөсө, анан только штраф кыла берсек, туура болобу вообще? Туура айтасыз, Көкен Төкенович. Өзү негизи штат жок деп азырда Балбаксарлыкчы айтып кетти. Чындап эле эч ким тазалаганга мүмкүнчүлүк болбойт деген да. Бирок ошо эми ар бир ошон үчүн биз могу айып пулдарды эми көп деле көрсөткүчтү көрсөткөн жокпуз. Өлү эсептик көрсөткүч же 100 эсептик көрсөткүч берип атабыз да. Ошо кичине мындай обязывать этип койсок, ошо жанагы эс алуучу борборлорду алар деле эми көзөмөл кылыш керек да. Себеби деген аларга келип атат элдер, туурабы, эс алып атышат. Алар дагы кирешесин табат. Эми сезондо убагында жакшы эле кирешелерди табат. Эми ошону бир баарыбыз жапа турмак иштесек, анан кийин бир жакшы болот эле деген сөз. Экологиядан барбы бирөө? Кимиңер бар? Ошол жана кум төрдөн канча акча түшөт экологияга? Мурда стратегиялык келишим бар болчу, бизге акча түшчү. Жакынкы арада ал келишим жокко чыккан, ошон түшпөй калды бизге. Ошол жерден бир какой-то процентин сөз түрдө ошол көлдүн тегерегине жыйналып, анан кийин ошол жанагы жыйнай турган адамдарга деп, жыйнай турган эмелерге деп бөлүнсө болобу? Ысык-Көл областына өзүнчө бөлүнөт кум төрдөн акча. Ошонун арасынан ошол жыйнаганга депчи. Эми ал жергиликтүү бийликтин компетенциясына кирет ал. Биз эми азыр эң чоң проблема болуп атат да. Ошону жыйнай турган адамдарды коюш керек да. Бул мыйзам негизинен аябай керектүү мыйзам. Аманкан Батырович туура айттыңыз, бир тегерек стол өткөрүп, чогуу кеңешчи маселелер бар экен да бердечи. Анан депутаттар кол бир өтсө, эми подзаконный актылар чыгат, өкмөт токтому менен эметсек болот. Иштейт бул закон да, алынып калды. Бизге ошол так кожоюнун кылсак болот эле да. Айыл өкмөт деп азыр кылсак, мына айыл өкмөт кызыл китеби бар, айыл өкмөттүкү десек, анда демектин штрафтың бар айыл өкмөткө барып атат. Демек ошол айыл өкмөттөрдө дотацион айыл өкмөттөргө жок дегенде анда тиги бюджеттен бөлүп беришибиз керек болуп атат да азыр, анда туурабы акча? Жанагы пляждын баарын жыйнаганга. О, эң туура айттыңыз. Анан айырга все-таки анда мусорный жанагы мусоркалардын ящиктерин коюшубуз керек. Эмесин чыгара турган техниканын маселесин чечиш керек. Туура айтасыз. Ошол шарт түзүп беришибиз керек да биринчи. Мындайда Көкен Төкенович, эң туура айттыңыз. Мисалы, Ысык-Көл областындагы бардык эле айыл өкмөттөр аябай бай эмес. Мисалы, Ысык-Көл району основном алар дотациядан чыккан айыл өкмөттөр. Пляжы бар эң көп. Мисалы, Тоң району дотациядан чыккан эмес. Ошону экинчи окууда кирип атканда дотациядан чыккан айыл өкмөттөргө, бай айыл өкмөттөргө ошол жазаны башкача кылып, дотациядан чыга элек айыл өкмөткөргө башкача кылышыбыз керек. Мисалы, Ысык-Көл району, Түп району, ар жакта Каракол, Ак сууда көлдүн жээгине жер жок, жетегиз дотациядан чыккан, Тоң району чыккан эмес. Ал Көкен Төкенович, сиз өтө туура айттыңыз. Ушуну экинчи окуудан бир карап коюшубуз керек. Венер Калыбек да. Ушуну мындай комплексно бир 2-3 мыйзамга деп туруп киргизсеңиз болот эле да. Баягы негизи ошолорго не только баягы камчы менен чапкан, а шарт түзө турганда мыйзам кылыпчы, то бир каяктан да источник табыш керек да буларгачы. Ошонун баарын жыйнап. Туура айтасыз, Көкен Төкенович. Биз сунуштарды эске алабыз. Аманкан Батырбекович айткандай бир тегерек столду өтүштүрсак, анан кийин сөз түрдө сиздерди да чакырабыз. Анан ошол жерден кеңешип. Берге да жанагы сиз айтып атпайсыз, туура, жанагы пансионаттарды эми күчтүү пансионаттар кичинекей эле да деген эмес пляжы. Ошону жыйнаардын алдында хотя бы границасын определять этиш керек да. Муну мыйзамгачы. Границасы кайсыл жерди жыйнайт да? Өзүнүн алдынбы, же определенный квадратный метрби.
Ошолорду кандай кыласыз? Например, Аврорага окшогондорду аябай узун да чоң. Ошону тушунбу деп койсокпу, кандай кыласыз? Биз ошону кеңешебиз, Абыкон Дүкенович. Сиз өзүңүз. Анан экинчи, үчүнчү, мына смотрите, бул жерден бизде биринчи, экинчи, үчүнчү линиялар бар да. Например, бир пансионат бар, биринчи линияда турат. Андан кийин да үчөө турат, бирок алар как бы көлдүн жээгинде эмес, бирок анын кишилери барат. Ошолордун баарын азыр ошол жерге тактап койсок, ошол биринчи линия эмес, ошол катардагы тиги центральный трассага чейинкилердин баары мүмкүн. Потому что кичинекей частный пансионаттар аябай көп да, арт жагында. Дом отдыхтар бар, ошолор. Бир эле жээктегилерге эле күч келбесин дегеним да. Рахмат. Анда мындай президенттин өкүлүнөн суранып кетели. Эми жалаң эле бул мыйзам менен жеке ишкерлер же болбосо айыл өкмөттөрдү штраф менен коркуталбайбыз. Ал менен жумуш жүргүзгөнү туура эмес. Ошон үчүн жанагыдей бир круглый стол кылып, Ысык көлдүн өзүнүн фонду бар. Сезон убагында ошол айыл өкмөттөргө дополнительный штат бөлүп бергиле дагы, ошол фонддон финансировать эккиле. Бул эми негизи өкмөттүн өзүнүн жумушу, менин оюм бул боюнча. Карап көрүңүздөр өзүңүздөр болсо. Карап көргүлө өзүңүздөр кандай болор экен. Бул боюнча жана круглый стол кылып туруп, ошо дополнительный сунуш эме штат ачып берели ошол айыл өкмөттөргө. Ошондо туура болот. Биз жалаң эле ошо штраф жагын чечпей, наоборот ошол бир маселеден чыгып кетиш үчүн бул жумушчу ордун анан чечүүчүсү акча каражатын таап берип, андан кийин бир жумуш алып барсак туура болот эле да. Ошон үчүн круглый стол кылгыла дагы концепциясын бүгүн колдойлу. Ага чейин андан кийин круглый стол экинчи окууга чейин биз чечип алып туруп, анан экинчи окууга анан жыйынга алып чыгалы.